Депутаттар, регламентті бұзбашымыз керек, конституцияны бұзбашымыз керек деп айтып отырмыз, бұл абдан тура. Ошол регламентті бұзбай, конституцияны бұзбай, мен суроо бергенден кейін биринчи болуп жазылдым. Ошол жазылгандан 40 мүнөттөн кейін сунуш түштү, чек коюп коелу деп. Анан чек коюлду. Бирок мага сөз берилген жок. Бул регламент одоно түрдө бузуубу? Одоно түрдө бузуу. Биздин өзүбүздүн кабыл алган регламент боюнча, мен жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек деп эң каттуу, эң көп талап кылган киши менмин. Биринчи күндөн талап кылып келатам. Биринчи күндөн жаңы регламент боюнча иштешибиз керек деп. Жарым жылдан бери өз регламентин кабыл албаган парламент бул эмне болгон чабал парламент деп суроону да коюп келатам. Жаман да көрүнүп келатам сиздерге. Эмне үчүн жарым жылыбыз бүтүп атат, регламент жок. Ушул бу жогорку кеңештин жумушу. Мен көп нерсени суранган жокмун. Ошол 10 мүнөттүк талкуу убактысын сурандым. Бизде жигиттер, ой жигит. Абдан зыян кылып атасың. Ойду да бузат экенсиңер ушундай кылып. Биз регламенттин талабын деп атабыз. Регламенттин талабы боюнча, урматтуу коллегалар, ушул талкуу болуп аткан, добуш бере турган мыйзамдын долбоору бизге 3 күн башта берилиши керек эле. Комитет кече өттү айланайындар. Комитет кече өттү. Биздин дагы элер ал комитетте бир маселе каралды ушундай. Колубузга тиелек документке добуш берип жиберген учур болду. Бул бизге айыр алып келеби? Эгерде сиздер ушунчалык кумаркана ачууга куштар болуп атсаңар, 3 күн башта эртерээк аракет кылбайсыңар беле? Ар бир депутаттын колуна карматпай билеңер. Азыр биз колубузда документибиз жок туруп, эмнеге добуш беребиз? Биринчи окууда каралган, экинчи окууга депутаттардын сунуштары кабыл алынды деп айтышып атат. Эмнеси кабыл алынды, эмнеси кабыл алынган жок? Кайдан окуп атасыздар, айланандар? Мүмкүн бизге бербей, сиздерге берип аткандыр. Биз бир нерсени көрүп туруп добуш беришибиз керек го. Бул деген сөз эки жашыкты коюп койгондагы айтып атат, мына жашыктын ичинде эмне бар дейт. Мен кайдан билем эмне бар экенин? Мышык барбы, коён барбы, чычкан барбы, мен кайдан билем. Бирок добуш бер деп атат. Эми ар кимдин өзүнүн абири. Кумар менен эч ким алдына жылып кеткен эмес. Мына аябай дүйнөгө белгилүү болгон Түштүк Кореянын ошол кумар оюнчусу эң аягында миллиардер болду дагы, эң аягында айтты да, бирок ошол тапкандарымдын бирөөсүнөн рахат алган жокмун, өзүмдү өзүм жок кылдым деп. Бүтүндөй адамзатка кайрылып айтты, колуңардан келсе, ушул нерсеге жакындабагыла деп. Акыры өзүн өзү канча этаждан таштап жиберди. Бактылуу болду. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Арам менен келген жерде береке болбойт, туугандар. Биз каршы добуш беребиз. Биздин үнүбүз акырында ушуга жетпей калат. Биз сезип атабыз, көпчүлүк менен жеңилебиз. Ошондуктан жанагы динди аралаштырбагыла деп айтып аткандарды, кээлер намазга асылып атат, башкага асылып атат. Ушуну жөн койгула, азаматтар, жөн койгула. Ар бирибиз өзүбүздүн ишенимибиз менен кете берели. Бирок ушундай деген сөз бар. Жамандыкты, арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот дейт. Кол менен токтотконго күчүбүз жетпей атат. Сөзүң менен токтот дейт. Сөз менен да күчүбүз жетпей атат. Себеп сөздү да укпай атабыз. Менде бир ушундай өзүмдүн депутаттык тажрыйбамда ушундай бир окуя болгон, урматтуу кесиптештер. Аскар Акаевич келип, үзөңгү куугучту Кытайга беребиз деп аткан мезгилде, биз 7 эле депутат элек, ошого каршы добуш берип аткан. Куткарып калуунун себебин издегенбиз. Эмне кылабыз? Залга келдик дагы, отурдук, кеңештик. Залда отурабыз, бирок каттоодон өтпөйбүз. Эмне кылышыбыз керек эле? Кворум кылбай коюшубуз керек эле. Кворум. Кворум жокпу? Чечим мыйзамсыз. Президенти да отурат, баары отурат. Биз отурабыз. Мына видеолор сакталып калган экен, архивде турат. Мага кыйкырып атат ошол кездеги жетекчиликтер. Данияр Усенов, вице-спикер. Отурасызбы, каттоодон өтүп коюңуз, каршы добуш бериңиз. Жок. Мен каршымын. Мен эч ким эч нерсе кыла алган эмес. Ал депутаттын укугу. Отурат, кааласа каттоодон өтөт, кааласа өтпөйт. Аны эч ким келип колунан бурап, каттоодон өткөртө албайт. Мына ошону менен биз өзүбүздүн позицияны билдиргенбиз. Бирок баатыр болгон бир киши келип каттоодон өтүп коюп, акырын жылжытып, түп-түз кворумду жаратып берди да, каршы добуш берип койду. Аны менен кимге жардам кылды, кимге зыян кылды, айланайындар.
Азыр келип тарых ушундай айланды, жерим, элим, мамлекетим деген азаматтардын баарын тепкилеп, ошол кездеки ушундай былык иштерди жасагандардын баарын батыр кылып көтөргөн заман келатат. Иосиф Сталин айткандай, ал жуугундулардын баарын тарыхтын улуу шамалы ордун алып барып коюп келатат, акырындап бардыгын. Бул иштер дагы чыгат бүгүн болбосо эртең. Мен сиздерге кайрылам, урматтуу кесиптештер, келиңиздер, кыргыздын каада салты бар айланайындар. Эч качан кумарга жакындаба дейт. Кумар жакшылыкка алып келбейт дейт. Эч качан жакшылык келбейт. Мүмкүн канча бир миллиардтарды айта берет, Акылбек Жапаровдун оозунан чыкканда эле миллиард чыгат, миллион чыкпайт. Келбейт ал акча. Мына Филиппинди мисал келтирди, Таиландты мисал келтирди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Ошол болбогон, жарыбаган акчаны алабыз деп бир апаатка калып калуу коркунучунан этият бололу деп атабыз биз. Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Арам түшкөн жерге береке болбойт дейт, берекет болбойт дейт. Кеп акчанын көптүгүндө аздыгында эмес, кеп ошонун берекесинде туугандар. Кедей киши кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Ошондуктан биз позициябызды ачыктан ачык билдирдик, айттык, кумарсыз Кыргызстан болуш керек. Кумарканасы жок, сойкуканасы жок, ууруканасы жок, жетимканасы жок Кыргызстанга барышыбыз керек, айланышыбыз керек ошого. Көрүнгөн шылтоолорду айтканды бир аз токтотушубуз керек. Эгер акча издеп табабыз деген болсок, аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир азаматтар болгон ушул жерде улуттук банкты башкарып туруп, вице-премьер болуп туруп, банкизатты легалдаштыралы, туристтин баары Кыргызстанга келет деп дагы сунуш киргизген азаматтарды көргөнбүз. Болбойт го эми, уят го. Жетишет го, биз тарыхтан көрдүк го. Эмне үчүн ушуну токтотууга алып барды? Жанагы өзүн өзү өлтүрүүлөр, ажырашуулар көбөйүп кеткендиктин кесепетинен адистер кайрылып, аксакалдар кайрылып, ушул ишти 11-жылы токтотууга мажбур болгонбуз айланайындар. Биздин пикирибиз ушундай. Эгерде микрофонуңарды өчүрөбүз, компьютериңарды өчүрөбүз, өчүрүп каалагандай кабыл алып кете беребиз десеңиздер, анда өчүргүлө. Ага да макулбуз. Өчүрүп коюп туруп, каалаган добушту берип кете бергиле. Бирок баягы регламент деп кайра-кайра айтып аткандан кийин бүгүн чечим кабыл алган болсок, ошол регламентти, ошол конституцияны одоно түрдө бузган биз болобуз биринчи кезекте. Бузуу менен кабыл алган чечим болуп калат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, мен 3 жолу койдум десем 4 жолу коюп турбуз. Демек, биз бир чечимге келишибиз керек. Азыркы жыйында депутаттардан сунуштар келип түштү. Таштанбеков Акбүкөн Дүкенович сунуш берди. Ошондой эле Жумабеков Дастан Арсбекович дагы конституциянын нормасы бийик. Демек, карама каршы келгенде конституция иштейт. Бул мыйзамдын иерархиясы боюнча тартиби ошондой. Баарыбызга белгилүү. Ошондуктан мен Акбөкөн Дүкеновичтин сунушун добушка коем. Кабыл алынды деген. Конституциялык норма